Акылдын күчү чоң, бирок аны ар дайым өстүрүп туруу зарыл. Китеп окуу, достор менен баарлашуу жана ар кандай интеллектуалдык жарыштар алган билимибизди бышыктап, жаңы маалыматтар менен толуктап турат. Ааламдашуу доорунда пайдалуу иштер менен алек болгон инсандарды көрүүгө кыйынга турат, бирок албетте илим-билимге суусаган жаштардан дагы кур эмеспиз. Мына ушундай коомдун алдыңкы катмарындагы интеллектуалдык деңгээли жогору болгон жаштардын башын бириктирген бул чай-квиз. Это интеллектуальная мусульманская игра. Это специальная площадка, где молодые люди могут собраться и получить для тебя что-то полезное и интересное, да? И если мы посмотрим, то у нас разные слои общества. Здесь могут быть студенты, учителя, в общем, разные слои. И мы, получается, в одной команде 6 человек, и мы регистрируем эти команды. То есть те, кто хочет поучаствовать в нем, они могут смело приходить к нам и зарегистрироваться. И так каждый месяц мы проводим эту игру под названием «Чай-квиз». И отбирали мы на финал по такой системе, что за все эти игры должны участвовать только те команды, которые участвовали больше 3 игр. Түзүлгөнүнө болгону 2 жыл болсо дагы ушул аралыкта лидер жаштардын ортосуна интеллектуалдык жарышты уюштуруп, ортодогу достук мамилени бекемдеп келет. Ай сайын бир жолу 20 команданын катышуусунда болот. Жыл жыйынтыгы жыл сайын май айында өтөт. Бүгүн дагы эң күчтүү делген командалар финалдык баскычка өтүп, күч сынашып жатышат. Oyun интеллектуалдык oyun. Бул жактан адамдар өзүнүн интеллектуалдык деңгээлин сынашат, өзүнүн билим казынасынын тереңдиги же болбосо кандай маалыматтарга ээ экенин же эмес экендигин билип кетишет. Бул аябай чоң бир стимул жана мотивация болот деп ишенем. Кыргызстанда старт алганына 2 жыл болсо дагы коңшу өлкөлөргө да ачуу пландалып жаткан учуру. Буга чейин Казакстандын Алматы шаарында ачылып, оюн болуп өткөн. Бул жылы болсо Өзбекстанга ачууда пландалып жатат. Бул оюнга конок катары Алматы шаарынан дагы оюнчулар чакырылган. Алардын ой пикирин угуп көрдүк. Assalamu alaikum. Менин есімім Алматы қаласынан келем, Қазақстаннан. Чай-квиз өте керемет ойын, адамның миын және де сана сезімін толыққан 100%-ға қосуға үлесін қосатын ойын. Осындай ойындар көп болса, шаралар ұйымдастырса, былайша айтқанда қазақ жастары және қырғыз жастары белсенді қатысып, өздерін дамытып, осы елдің 10 қатардың дамыған елдің қатарына қосылатын үлесі мүмкіндігі бар. Осындай ойындар көп болса, және де мемлекетіміз тарапынан, сіздің Қырғызстанның тарапынан үлес қосса, жәрдем берсе, осындай ойындар, шаралар ұйымдастыруға әлбетте бүкіл Қазақстанның және бүкіл Қырғызстанның жастары бір-бірінен дамып, демей беруге үлкен күш құдіреті бар деп ойлаймын. Оюндун максаты мусулман жаштардын убактысын туура өткөрүүгө чакыруу жана өз ара достукту бекемдөө. Өзгөчөлүгү болсо исламий багытка негиз алган суроолор, тарых, логика, сахабалардын таржымалы, пайгамбарыбыздын өмүр баянын камтыган ар кыл багытта түзүлүп, оюнчуларга сунулат. Катышуучулардын дагы купулуна толот. Биз ушул чай-квиздеги катышкан командалардын ичинде Ренессанс командасынын мүчөсү болобуз. Чынында чай-квиздин катышуучулары жана ошондой эле бунун оюнчулары өтө башкача немеде, тартиби да башкача, анандай чын келгенде командада категориялар камтыганда, ошол ар бир категориядан бирден камтыган жаштар келет да. Анан өзгөчөлүгү баягы тактыгы, анан тынчтыгы, анан бир жерде баягы адеп ахлакка үндөгөн, анан баягы ыймандуу, билимдүү, дилгер жаштар келет да. Ошол кызыктырат бизди. Чынында жакшы бир оюн да. Исламий багытта демек, э? Исламий багытта ооба, бардыгы билет. Бир жерде азыр бул жерде бир орозо кармап тургандардын бир 90%, 95% мындай байкалганга караганда. Анан баягы көбүнчө ошол суроолору дагы өтө кызыктуу форматта түзүлөт, кызыктуу изделүүгө баягы дагы бир жакшы багыт берүүгө ар кандай багыттардан түзүлөт. Башка интеллектуалдык оюндарга караганда бул жакта оюндун айырмасы кандай десек, масштабдуу болот. Көбүрөөк командалар катышат, анан көп чындап күчтүү командалар бар. Бишкекте көптөн бери катышып келаткан. Уюшкандыгы өтө жакшы, баардыгы өз убагында башталат. Оюндун тең салмактуулугун карап, командалардын нааразычылыктарына канааттандырарлык деңгээлде жооп бериш үчүн калыстар тобуда отурушат. Бул интеллектуальный оюн менин оюмча жакшы деңгээлде өтүп жатат. Бул жерде көптөгөн жогорку окуу жайлардан келип студенттер катышып, өзлөрүнүн жөндөмдөрүн, мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүп атат. Мындай оюндардын Кыргызстан боюнча жайылып, областтарда жана башка шаарларда өтүшсө жакшы болот. Себеби бул ошол студенттердин, жаштардын интеллектуалдык жактан өзүн өнүктүрүүгө бир кандайдыр бир түрткү болот да. Себеби бул жерде катышкандан кийин
бул ар бир студент, ар бир жаш жаран мындан да жогорураак өзүбүздүн интеллектуалдык мындай деңгээлибизди көтөрсөк, мындан да көптөгөн мындай билимди алсам дегенге бир умтулуу түрткү болот да. Окуган эл озот демекчи тойкана, ашканалар, той топурлар көбөйүп жаткан учурда Чайкөзгө окшогон жаштарды туура жолго баштай турган иш-чараларга суусап турган чагыбыз.